44 bölüm. Мисирдеги Мигдолго, Такпан Кеске, Нопко жана Патрос жерлерине отурукташкан бүт жүйүттөр тууралуу Жеремияга болгон сөз. Ысрайыл Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Силер баарыңар менин Иерусалимге жана жүйүт аймагынын баардык шаарларына каптаткан бүт алааматымды көрдүңөр. Мына, алар эми ээн калды, аларда эч ким жашабайт. Бул алардын мени каарданткан мыйзамсыздык үчүн. Өздөрү да, силер да, ата-бабаларыңар да билбеген башка кудайларга жыпар жыттуу зат түтөтүп, кызмат кылгандык үчүн болду. Мен силерге өзүмдүн бүт кулдарымды, пайгамбарларымды жибергем. Аларды силерге мындай деп айттырганы таң заардан жибергем. Мен жүк көргөн мындай жийиркеничтүү ишти кылбагыла. Бирок алар укпай коюшту, кулак салбай коюшту, өздөрүнүн кыянат иштеринен кайтышкан жок. Башка кудайларга жыпар жыттуу зат түтөткөнүн токтотушкан жок. Ошондуктан менин каарым, менин ачуум төгүлүп, жүйүт аймагынын шаарлары менен Иерусалимдин көчөлөрүндө жалындады. Азыр өзүңөр көрүп турганыңардай, ал жерлер урандыга, чөлгө айланды. Азыр Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Өзүңөрдөн эч кандай калдык калтырбаш үчүн жүйүттөрдүн арасынан эркектерди, аялдарды, жаш балдарды, наристелерди кырып, өзүңөр жашаганы келген Мисир жериндеги башка кудайларга жыпар жыттуу зат түтөтүп, өз колуңар менен жасаган нерселер менен мени каардантып, өзүңөрдү кырып жок кылып, жер жүзүндөгү баардык элдердин арасында каргышка калып, маскара болуп, эмне үчүн өз жаныңарга ушундай чоң кыянаттык кылып жатасыңар? Силер эмне ата-бабаларыңардын, жүйүт падышаларынын мыйзамсыздыгын өзүңөрдүн жана өзүңөрдүн аялдарыңардын жүйүт жеринде, Иерусалим көчөлөрүндө кылган мыйзамсыздыгын унутуп калдыңарбы? Алар бүгүнкү күнгө чейин моюн сунушкан жок. Коркушпайт. Менин силерге жана силердин ата-бабаларыңарга берген мыйзамдарым боюнча, көрсөтмөлөрүм боюнча жүрүшпөйт. Ошондуктан Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: Мына, мен бүт жүйүт аймагына алаамат каптатыш үчүн, аларды кырыш үчүн өз жүзүмдү силерге каршы бурам. Мисир жерине барып, ал жерде жашаш үчүн жүзүн буруп кеткен жүйүттөрдүн калдыгын алам. Алардын баардыгы кырылат. Мисир жеринде өлүшөт. Алар кылычтан, ачаарчылыктан кырылышат. Кичинесинен чоңуна чейин кылычтан, ачкачылыктан өлүшөт. Алар каргышка калып, көргөндөрдүн үрөйүн учуруп, шылдың жана жаманатты болушат. Мен Иерусалимди кылыч менен, ачкачылык менен, жугуштуу оор менен кандай жазаласам, Мисир жеринде жашагандарды да ошондой жазалайм. Мисир жерине жашаш үчүн келип, кайра жүйүт жерине жашаш үчүн бүт жан дили менен кайрылып кеткиси келген жүйүттөрдүн калдыгынын ичинен эч ким качып кутула албайт, жана эч ким аман калбайт. Ал жерден качып кеткендерден башка эч ким кайрылып келбейт. Ошондо өздөрүнүн аялдарынын башка кудайларга жыпар жыттуу зат түтөтүп жатканын билген эркектердин баары, ал жерде турган көп сандаган аялдардын баардыгы жана Мисир жеринде Патросто жашаган бүт эл Жеремияга мындай деп жооп беришти: Биз сенин Теңирдин атынан айткан сөздөрүңдү укпайбыз. Бирок биз өз оозубуздан эмне чыкса, ошонун баарын сөзсүз аткарабыз. Биз өзүбүз да, ата-бабаларыбыз да, падышаларыбыз да, төрөлөрүбүз да жүйүт аймагынын шаарларында жана Иерусалим көчөлөрүндө кылып келгендей, асман аял Кудайына арнап, жыпар жыттуу зат түтөтүп, куюлуучу курмандыктарын куябыз. Анткени ошол учурда биздин курсагыбыз ток болчу, бактылуу болчубуз, кыйынчылык көргөн эмеспиз. Ал эми асман аял Кудайына арнап, жыпар жыттуу зат түтөтпөй, куюлуучу курмандыктарын куйбай калгандан тартып, биз баардык нерсеге муктаж болуп, кылыч менен, ачкачылыктан кырылып жатабыз. Биз асман аял Кудайына арнап, жыпар жыттуу зат түтөтүп, куюлуучу курмандыгын куюп турганыбызда, биз ага анын сүрөтү түшүрүлгөн нан жасап, куюлуучу курмандыгын куюп турганыбызды биздин эркектерибиз билген жок беле? Ошондо Жеремия бүт элге, эркектерге, аялдарга ушинтип жооп берген бүт элге мындай деди: Силердин жана ата-бабаларыңардын, падышаларыңардын, төрөлөрүңөрдүн жана өлкө элинин жүйүт шаарларында жана Иерусалим көчөлөрүндө ушинтип жыпар жыттуу зат түтөткөнүңөр Теңирдин эсинде, анын жүрөгүндө. Теңир силердин кыянат иштериңерге жана жийиркеништериңерге чыдай алган жок. Ошондуктан силердин жериңер чөлгө,
көргөндөрдүн үрөйүн учурган жерге айланды. Азыр өзүңөр көрүп турганыңардай, ал эч ким жашабаган, каргышка калган жерге айланды. Силер ошентип жыпар жыттуу зат түтөтүп, Теңирдин алдында күнөөгө батканыңар үчүн, Теңирдин үнүн укпай койгонуңар үчүн, анын мыйзамы боюнча, анын көрсөтмөлөрү боюнча, анын буйруктары боюнча жүрбөгөнүңөр үчүн, азыр көрүп турганыңардай башыңарга ушул алаамат түштү. Жеремия баардык элге жана баардык аялдарга дагы мындай деди: Мисир жериндеги баардык жүйүттөр Теңирдин сөзүн уккула. Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: силердин аялдарыңар өз оозуңар менен айтканыңарды өз колуңар менен кылдыңар. Силер: биз кандай убада кылсак, ошол убадабызды аткарабыз. Асман аял Кудайына арнап, жыпар жыттуу зат түтөтүп, куюлуучу курмандыгын куябыз деп айтып жатасыңар. Ошондуктан өз убадаңарга бек тургула, убадаңарды так аткаргыла. Ошон үчүн Мисирде жашаган баардык жүйүттөр Теңирдин сөзүн уккула. Мына, мен өзүмдүн улуу ысымым менен ант бердим дейт Теңир. Бүткүл Мисир жеринде мындан ары Кудай Теңир тирүү деп, менин ысымымды айткан бир да жүйүт болбойт. Менин ысымымды айткан бир да жүйүт болбойт. Мына, мен силердин үстүңөрдөн жакшылык үчүн эмес, жамандык үчүн көз салып турам. Мисир жериндеги баардык жүйүттөр таптакыр кырылганча, кылыч менен ачаарчылыктан өлө беришет. Кылычтан качып кутулган аз сандагы эл гана Мисир жеринен жүйүт аймагына кайтат. Мисир жерине жашаганы келген жүйүттөрдөн калган элдин баары кимдин сөзү аткарылаарын, меникиби же өздөрүнүкүбү, ошондо билишет. Мына, силерге белги дейт Теңир. Силерди мен ушул жерде жазалайм. Силердин кырылаарыңар тууралуу айтылган менин сөздөрүмдүн аткарылаарын ошондо билесиңер. Теңир мындай дейт: мына, мен жүйүт падышасы Сидкияны, аны өлтүргүсү келген душманы Бабыл падышасы Небухадоносордун колуна кандай салып берсем, Мисир падышасы Хопра фараонду душмандарынын колуна, аны өлтүргүсү келгендердин колуна ошондой салып берем.